Кыргыз элинде Манас атабыздан калган улуу мурас болуп эсептелинет. Күз келип, аңчылык башталганда айылдан ат жалын тартып мингенге жараган эркектер чогулуп, колуна куш кондуруп, жанына тайган ээрчитип, санына саадык байлап, бир нече күнгө алыска аңчылыкка чыгышкан. Мындай ууга чыккан салт салбурун деп аталган. Биздин университетибизде Кыргыз Республикасынын Салбурун Федерациясы жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин салттуу оюн жана спорт изилдөө борбору тарабынан Салбурун кичи фестивали уюштурулуп жаткан учуру. Бул ата салтыбыз, биз билесиңер, тарыхын билбеген келечегин билбейт дейт. Ошондой эле бул жерде жаатуу дагы көбүрөөк роль ойноп атат. Себеп ит, куштарды бул жерде мүмкүн эмес. Бул жерде маалымат гана бериш мүмкүнбүз. Бирок жаатуу ушу спорттун өнүктүрүү, ушу жааны изилдөө, жаатуу спорттун дагы терең изилдеп, анан дүйнөлүк масштабка чыкка. Ушу Манас университети ошо көз ушундай максат алганы көрүнүп калды да бүгүнкү ушу симпозиумдун ачылышынан. Бул Манас университетинде бул ачылышы абдан туура болуп атат. Себеп эмне үчүн дегенде Манас университетинде өзү кыргыздын мындай улуттук патриоттук бир сезимде тарбиялайт да. Бул жерде мындай айткандай окуган балдар да мындай нерсеге, ушундай улуттук спортко, улуттук ушундай маданиятка, ушундай нерселерге абдан жакын болушат. Манас университетинде бул жалгыз спорттук катарда эмес, муну илимий жагындагы изилдеп, илимий китептер, илимий көп нерселерди ортого бир максат коюшуптур. Агайлардын көз карашында бул абдан чоң ийгилик деп ойлойм. Бул Манас университетинин ушул кылган кадамы менин оюмча тарыхый бир окуя болот. Кудай буйрса мөмөлүү жемиштүү болот деп да ишенем. Кыргыз жаатууга келгенине бир эле жыл болду. Бирок бир жылдын ичинде көп нерсеге үйрөндүм, көп нерсени көрдүм. Чет өлкөлөргө да чыгып келдим ошо кыргыз жаатуу боюнча. Бул биздин тарыхтан келген нерсе, көчмөндөрдүн бир жөн эле оюндары менен келген нерсе эмес да бул эми. Ошондуктан бул биздин культура деп ойлойм, биздин традициялардын баарын көргөзүп кетсек болот ушул оюндар менен. Ошондуктан бул өтө жакшы нерсе деп ойлойм.